Biz bunu PDF форматына жүктөп алабыз. Biz алгач камерага киргенден кийин бул жерде документы деген турат. Ошол документы дегенге кирип туруп сүрөткө тартсаңыздар, документ тегиз жакшына тартылат. Ошон үчүн документке кирип алабыз. Мынакей мындай кылып туруп койгонубузда мынакей сарык менен белгиленип турат, көрүп турасыздар. Ошондой сарык менен белгиленгенин тартып алабыз. Андан кийин экинчи бетини мисалы бизде башталгыч класста бааланбайт, биринчи мен классым, экинчи класс. Мынакей бул жерден документтени басып алабыз. Бул жердеги жылы биринчи класс, экинчи классы, анан бул жакта печать көрүнүш керек. Андан кийин биз соц эмесин социалдык паспортун да киргизгиле атат. Мында биз тарбиялык журналыбызда ар бир окуучу жөнүндө маалымат бар. Ошону мынтип мындагы документ кылып басып алабыз. Сүрөтүн тартып алабыз. Мындан чыгып туруп мен мына сканды өткөзүп алганмын. Ошол жерге кирем дагы. Бул жерден муну эмени галереяны белгилеп аламын. Галереяны белгилегенден кийин, мисалы үчүн, мен азыр тартып алдым. Муну мына үчөөнү белгилеймин. 1, 2, 3. Андан кийин бул жерде мына галочканы басабыз. Галочканы баскандан кийин мынтип чыгат. Азыр бул социалдык паспорту 3-чү бетинде болот. Экинчи бетинде бул бааланган делонун бааланган бети, биринчи бети бул өздүк делонун биринчи бети. Ушундай кылып туруп эми биз бул жерде сохранить PDF дегенди басабыз. Ой, жок. Мына жерде скандын басабыз дагы. Бул жерге окуучунун фамилиясын жазышыбыз керек. Мисалы үчүн Абдивахапова Салиха. Менде Салиха сохранить этилген үчүн азыр бул бар деп чыгып калат. Ошон үчүн Абдивахапова С деп эле жазып турайын. Андан кийин мына басабыз. Муну баскандан кийин эми сохранить PDF кылабыз. Сохранить PDF деген мынакей бул жерде сохранить этилип калды. Биз биринчи Google'га киребиз. Google'га кирип туруп, биз бул жерге поиск деген жерине билим Едугов деп жазабыз. Кыргызча жазсаңар деле, орусча жазсаңар, англисче тамгалар менен жазсаңар деле чыгат. Мына менде даяр болгон үчүн мына билим Гов кейжини басасыз. Андан кийин мына биринчи турганды басасыздар. Андан кийин буга киргенден кийин мына жерде мына күндөлүк деген турат. Ошол күндөлүккө басып туруп киресиздер дагы. Бул жерде мен мурун киргеним үчүн меники азыр автоматически чыгып калат. Сиздер болсо мына жерге жакындатайын. Бул жерге пользователь деген жерге пин номер же болбосо ОМС номериңиздерди жазасыздар. Жана паспортто узун номер бар го, ошол жерге жазасыздар. Менде азыр даяр болгон үчүн, мисалы үчүн ушул жерге пин номер жазгандан кийин мына паролду дагы көрсөтүп коеюн. Алдына дагы плюс коесуздар. Андан кийин ОМС номериңиздерди жазасыздар дагы, артына дагы плюс коесуздар. Андан кийин мына защитный код дегенге ар кимге ар кандай номер чыгат. Мына менде мисалы 755 147 деп чыкты. Бул баарына бирдей чыкпайт, ар кимге ар кандай чыгат. 755 147-ни жазасыздар дагы, войдини басасыздар. Баскандан кийин мындай чыгат. Көпчүлүгүндө мындай чыкпай калат. Себеби мына жерде 3 точканы басып туруп мына версия ПК деген жок болот көпчүлүгүндөчү. Мисалы мындай эле чыгып калат. Киргениңизде да ушундай чыгат. Эми мынаны 3 точканы басып туруп, версия для ПК дегенди басып аласыздар. Версия для ПК дегенди басып алгандан кийин мынакей күндөлүк деген турат. Ошонун жанында 3 сызыкты басасыздар. Басканда ага чейин мынакей ар кимдин өзүнүн фамилиясы, аты чыгып калат. Андан кийин мына күндөлүктөгү 3 сызыкчаны баскандан кийин менин класстарым деп чыгат. Менин класстарым дегенден кийин бул жерде мынакей чыгып калды. Мисалы үчүн
7 Б классты чыкты. Мисалы, мен класс эмес, мен башка бир эжеккен болуп бердим эле. Ошол 7 Б дегенде, мисалы, мына биринчи окуучуңузду басасыз. Баскандан жашыл болуп калды. Муну кээ бирде бир басканыңыз эле чыгат, же болбосо эгер чыкпаса, басып турсаңыздар мынантип чыгат. Окуучунун портфолиосун толуктоо деп турат, мынакей. Окуучу портфолиосун толуктоо дегенди баскандан кийин мындайлар чыгат. Мисалы үчүн бул жерге биринчи адрес маалыматы дегенге өзүңүздөрдүн областты, районду, айыл аймагыны, айыл өкмөттү, жашаган айылды, анан көчөнү, анан үй номерин жазасыздар дагы. Катталган жана жашаган дареги бирдей дегенди басып койсоңуздар, бул жак автоматически өзү толуп калат. Андан кийин экинчисин, анан сохранить маалыматты сактоо же болбосо сохранить деген чыгат, ушул жерди сөзсүз басасыздар. Баскандан кийин экинчиге өзү эле автоматически өтүп калат. Бул жерде толук жетим, жарым жетим булардын баарысын толтурасыздар. Эгерде толук жетим жок боло турган болсо жок дейсиз, бар боло турган болсо ообаны белгилейсиз. Бизде жок болгон үчүн баарысында жок деп келди. Андан кийин бул жерлерде эгер баягы миграцияда жүргөн болсо, кимдин колунда калган болсо бала, ошолорду толтуруп койсо болот. Негизи мен көбүнчөсүн толтурбадым мына жерде. Андан кийин жеткирүү дегенде жок дейсиз. Бул жерде ушуда катталган жок, диэнде катталганбы жок дейсиз дагы. Бул жерде дагы маалыматты сактоо дегенди басасыз. Андан кийин дагы үчүнчүгө автоматически өзү өтүп кетет. Бул жерде жарандыгы ата энесин толтурасыздар. Кыргыз Республикасынын жараныбы, улуту кандай, улутун тандайсыздар. Анан кийин этникалык кыргызга жок, ата энеси аскер кызматкерлери жок. Эгер ооба болсо ообаны белгилейсиздер, жок болсо жокту белгилейсиздер. Бул жерде окутуу тили кыргызча, орусча чыгат, өзбекчеби, ошолор да чыгат экен. Ошонун кайсы тилинде окутулса мектебиңизде ошону белгилейсиздер. Андан кийин бул жерге атасынын же болбосо апасынын пин номерин, же болбосо ОМС номерин жазасыздар дагы. Пин издөө деген мына жашыл белгиленип турат го, ошону бассаңыздар бул жака автоматически өзү толуп калат. Андан кийин дагы бул жерге апасынын номерини, апасынын электрондук поштасын, анан кайсыл жерде иштейт, ошонусун толтурасыздар. Андан кийин маалыматты сактоону баскандан кийин автоматически дагы автоматтык түрдө эле 4-күнгө ден соолугуна келет. Анда дагы белгилейсиздер, вакцинациядан өткөнбү? Сөзсүз түрдө биз мектепке вакцинациядан өткөн окуучуну гана алабыз. Ооба дейбиз. Аллергиясы барбы? Эгер бар болсо ооба дейсиздер, жок болсо жок. Күн сайын алынуучу дары дармеги бар болсо ооба дейсиздер, жок болсо жок. Ушул жердегилердин баарысын белгилейсиздер дагы маалыматты сактоо дегенди бассаңыздар 5-чиге өтөт. Бул жерде олимпиадага катышкан болсо ошолорун белгилейсиздер. Бизде мисалы 7-класстар, мен өзүм башталгыч класста окутам, башталгыч класста олимпиада жок. Ошон үчүн бул жер толтурулбады. Эгер олимпиадага катышкан болсо ошолордун баарысын белгилеп өтөсүздөр. Андан кийин мында да маалыматты сактоо дегенди баскандан кийин автоматтык түрдө 6-га келет. Өздүк дело дегенде бул жерде видеонун башында көрсөтүлдү го, PDF-ке кантип сохранить этилгенди. Ошол PDF-ке сохранить этилгениңерди ушул жерден кайра жүктөйбүз эми. Бул жерде өздүк дело дегенди баскандан кийин жанагы биз PDF-ке даяр кылып алган документ чыгат. Ошол чыкканда аны тандап туруп, андан кийин бул жерде биз скачать этип алабыз, кайра жүктөп алабыз да, жанагы PDF-тичи. Мынакей ушундай болуп чыгат, биз басканыбызда. Бул жерде сиздер WhatsApp-тан жөнөтүлгөн болсо WhatsApp-тан, документтен болсо документтен чыгып калат. Эми муну мынтип сохранить этип алабыз. Сохранить эткенден кийин биз кайрадан ошол сохранить этилген окуучубузга, классыбызга киребиз. Классыбызга киргенден кийин бизге моундай болуп чыгат баарысы. Баарысы белгиленген. Биринчи адрес маалыматы, СОС абалы, жеке маалыматтар, ден соолугу, сабактан тышкары жанагы олимпиадалары, андан кийинки өздүк делосу. Мынакей булардын баарысы птичка менен белгиленди. Толо эле окуучулардыкы, мисалы үчүн мына Ризбаева Нурсаидада мынакей булар толгон эмес. Буларда мына птичка жок болот. Ар бир маалыматты сактаганда сөзсүз түрдө түбүндөгү сактоо же болбосо сохранить дегенди
бассаңыздар ушундай болуп өзү толуп калат. Эми сохранить этилбеген болсо мына птичка коюлбайт. Сохранить этилгендердин баарысы мындай болуп птичка коюлат ар бир окуучуга.